Канча жылдан бери өткөн күнгө жакын калды. Мындан 10 жыл мурда башталган түндүк-түштүк альтернативдүү жолу май айында колдонууга берилет. Бул жол балыкчы Кочкор Арал Казарман Жалал-Абадтан өтөт. Анын узундугу 433 чакырымды түзөт. Бул каттам өлкөнүн эгемен тарыхындагы масштабдуу, сыймыктуу, стратегиялык ири долбоор. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түшелек тилкелерден өттү. Бул жолдо туннель бар. Алар Гугар ташуусунда жайгашкан. Анын узундугу 3 км 900 метр болсо, туурасы 11 метрди түзөт. Ичинде 2 оор жүк ташуучу унаа кенен өтөт. Бул туннелге катарлаш авариялык дагы бир туннель курулду. Каттамдын дагы бир уникалдуулугу эстакадалык көпүрөлөр. Мындай көпүрөдөн экөө бар. Алар Борбор Азиядагы эң узун стратегиялык көпүрөлөрдүн бири болуп эсептелет. Бул уникалдуу жол түндүк менен түштүктү байланыштырат. Анан да кызыгы, буга чейин Жалал-Абадтан балыкчыга Бишкек аркылуу баруу үчүн 13 саат убакыт кетсе, альтернативдүү жол ачылса, Жалал-Абадтан балыкчыга 6 сааттай кирип барса болот.